Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Москвадагы кыялдар шоунун алып баруучусу мен Нургуль Каимова. Бүгүн бизде конокто Азамат Адылгазиев. Кош келипсиң, Азамат. Саламатсыздарбы, рахмат. Азамат, өзүңдү тааныштырып өтпөйсүңбү көрүүчүлөргө? Мен Адылгазиев Азамат. Москвага келгениме 15 жылдын жүзүнөн дагы ашып калды. Биякта 15 жылдан кийин эсептебей койдум. 15 жылдан эсептебей койдук, потому что тут мы орустар айтмакчы корни спустили, тамырлашып кетти окшойт. Ошол анан биякта азырынча жеке ишкерлик менен электенебиз. Кийим сатабыз, ошо кыргыз продукциясын сатабыз. Кыргызстандан эмне чыкса, ошонун баарын алып келип эле орустарга сатып эле Кыргызстандын экономикасына дагы, өзүбүздүн экономикага да салым кошконго аракет кылып атабыз, ошол. Москва не сразу строилась. Азамат, анда эмесе бизде бүгүн кандай тамак болот? Кандай тамакты көз жасайбыз? Мен как Нукура Кыргызста айткандай эле биз тамакты эт менен бир нерсе жасайбыз. Шорпо жасайын дегем, анан шорпону 2 саат кайнатыш керек экен. Ошон үчүн бүгүн курдак жасайлы деп чечтик. Ошол курдакты кандай продукталар кетет, ошолорду айтып берсең, кандай болуш керек, чтобы вкусын ачыш үчүн? Курдак вкусын ачыш үчүн мен бир эле нерсе билем. Көптөн бери көп Москвага келген, көп дүйнөнүн кухнясында көрдүк, эмнени көрдүк, баляны көрдүк, көрүнгөн специяды көрдүк, бирок баары эле бир бизге эң эле жакшы специя дагы даам чыгарганда менин оюмча эт экен да. Ошондуктан курдак жасайбыз. Курдакка картошка, кичине, то есть Москвада кичине көбү туура эмес курдак жасашат, анткени картошканы көбүрөөк кылып коюшат да. Этке караганда, Этке караганда. Бирок негизи курдакта эт көбүрөөк болуш керек. Эт, картошка, пияз, анан зелень, анча-мынча кошуп коебуз. Перец красный, грубо говоря, соль, все. Андан бөлөк мен өзүм жанагындай специи дамы келгенде эле мен эттин дамын эмне бузса, ошол жакпай калат да. Ошондуктан демек натуральный тамак болот экен да, Анда баштайлы, анда эмнеден баштайсыз анда? Биринчи пиязды ачып, ушу картошканы ачып алалы, туурап алалы, андан кийин мен пияз арчып баштайын анда. Мен анда картошканы ачайын, Ооба. Москва не сразу строилась. Ошондо Азамат, бизде деген программабыз Москвадагы кыялдар деген программа. Негизи Москвага биз бир ой менен келеткенбиз да. Ошо сен эң биринчи келген учуруң кандай болгон? Эмне себептен Москвага келип калгансың? Москвага эл катары эле университетти бүткөндөн кийин Бишкекте университетте окуп жүргөндө какой-то бир надежда бар болчу. Университетти бүтсөм эле бир укмуш бир нерсе болот деген кандайдыр бир ишенич бар экен. Ошол, кстати, баарыңарга айтайын, ошол ишеничке ишенбегиле. Университетти бүткөндөн кийин эч нерсе болбойт. Диплом колуңа алгандан кийин эле талаада каласың. Мен да ошо диплом колуңа алгандан кийин 3 ай 2 ай жумуш иштедим Бишкекте. Кайсы окуу жайды бүтүрдүң? Национальный университетти бүтүрдүм. Госуправление. Анан ошону бүтүргөндөн кийин контрактта окуучубуз, агам үйлөнүп, свадьба өткөрүп, баягы кызы чууп, баягы кредит, карыз, долг. Анан үйлөнүш керек, акча алыш керек, акча табыш керек. Эми жигит болгондон кийин туман көп да баштачы. Анан ошентип биз немеге келип калганбыз. Москвага келели деп чечтик, бирок Москвага жөн эле келе бербестен Министерство образованияга барып документтерибизди тапшырып койдук аспирантурага. Анан эми өтсөк, өтпөсөк дагы барып иштей берели. Эгер өтүп калсак, ошоктан эми ары бери басканыбызга деп, анткени жалгыз апам болгондуктан неме да, биякта баардык нерсесин даярдап бере албайт эле да. Өтүп калган күндө дагычы. Анан биз келе бердик, келип ошо биз дегенде ким менен келдик? Досум экөөбүз келдик. Досум экөөбүз келдик, Казанскийге түштүк. Казанскийге түшкөндөн кийин бизди тосуп ала турган киши жок, биз талаада калып калдык. Анан эң кызыктуусу
элдин баары толтура кыргыздар келди. Казанский ошол поезд менен. Толтура кыргыздар келди. Биз болсо эмнеге баратабыз, кимге баратабыз, эмне жумуш иштейбиз. Ага чейин Москвага келген эмессиң? Ага чейин жок. Анан эмне болду деп анан келип немеден түштүк. Вокзалдан түштүк да. Казанский вокзалдан түштүк. Толтура жүгүс бар. Биз күткөн киши жок. Толтура кыргыздар келди, тозуп алып бар. Жарым сааттын ичинде бар. Толгондон эч ким жок вокзалда. Экөөбүз калдык жана бир платформада турайбыз. Ошондо турабыз. Эмне кылабыз чөнтөгүбүздө азыркыга чейин, по-моему, 840 же 540 акча бар да экөөбүз тошкондо рубль. Эмне кылабыз деп турабыз. Блин, ар кайсын ойлонуп атабыз, кеч келип кетсе каяка барып жатабыз. Анан бизди тоскон киши келип калды. Келип калып, ал өзүндө акча жок. Өзүндө акча жок. Кыргызча келе бер деп койгондо. Кыргызча. Анан өзүндө акча жок, азыр жолго барсак, неме менен обычно метро электричка менен барсак акча жетпейт деп биз кайра немеден вокзалдан элдерге түшкөн жерден эмес, рельске түшүп, рельс менен өйдө чыгып барып, азыр эстесем 1-2 километр басып барып, кычык тешиктен өтүп, кайра жана Ярославский вокзалдын рельсине кирип, анан ар жагы менен келгенде ошондо неме да, акча төлөбөй каласың, ар жагы менен келип анан метрого отурдуңар. Метро жок, немеге, электричкага отуруп, электричканы Петровский, Разумовскийден бир жерден пересадка жасап, аяктан жөө барып анан Лобня дегенге барганбыз. Подмосковьяга барган турасыңар, Лобня. Москва не сразу строилась. 35 киши, көзүбүз чыкмактайт де. Каяна жатам деп койдум мен. Биринчи киргенде эчтекенди эле билген эмесмин. Кирдик, түштө киргем, сумкаларды алып. Сен бул жерге жатасың деп койгон, хорошо деп койдум. Saat 5 болду, 7 болду, кирип атат, кишилер кирип атат. Тоо бакырашуу өздөрүнчө эле мафия да? Сүйлөшүүлөр. Башка жашоого бешелер. Башка жашоо. Блин, я думаю, кантип жашайм, кантип батам депчи. Биринчи күнү аяктан уктаган жокмун. Вообще бияңа деле бирөөнүн кол тийип жүрөт, кол тийип кетти да. Фалки. Анан айттым мен мага бир мындай столдун астына место бергилечи, чтобы никто меня не трогал, хотя бы вот эту часть депчи. Анан что самое интересное да, кыргыздар башкача элибизде. Түнкү саат 1, 2, 3 эптеп уктайын деп кетип барсаң, бирөөнү телефон чалат да. Телефон чалса, тигил алат ey. Түнчүндө саат 3-тө. Алат да анан сүйлөшөт ошол мененчи. Иш болсо, я понимаю, бир критический ситуация. Жөн эле бир классташыбы же эжекеси бирөөбүз Кыргызстанда бирөө менен сүйлөшөт. Ошо бир 10 мүнөт. Элдин баары ойгонот. Анан жаңы келгенсиңде эчтеке деп айта албайсың. Негизи мурун келгендер ушундай условияларды көп көргөнбүз да. Азыр эле бир квартирада кенен бир үй бүлө, азыр уже үй сатып алып баштадык. Айта кетчү нерсе, ипотека центрге келип, квартира сатып алсаңыздар болот. Ипотекага кыргыз паспорт менен, орус паспорт менен ал үчүн көрсөтүлгөн номерлерге чалып кабар алсаңыздар болот. Москва не сразу строилась. Эми этти турайбыз. Этти антып турайсың, этти айтпай эле оозго баткандай кылып эле турайбыз. Мен чеснокту турап берейин анда сага. Азамат, сага деген комментарийден суроо келген да. Азамат эмнеге советник Азамат деп. Негизи эле аккаунттардан, Инстаграмдан, Одноклассники, на Фейсбуктан Азамат советник деп адресин таап алсаңар болот. Ошонун историясын айтып бербейсиңби? Мындай, мен жана айттым го, башында айтып өткөндөй эле. Көп талпанын арасында жашаганбыз, анан ош жерде аспирантура болгондуктан менден жалгыз менден ноутбук бар эле. Анан ошол жактан элдерге мен үйлөнөм десе, Авитодан
свадебный платье таап берчү, мен анткени тиги эле салондорго барса ал убакта орустардын чач кирпиктен келбейт эми. Алып барып көргөндөн кийин тигинин күйөөгө тийгиси келбей калат. Баланы үйлөнгүсү келип атат да. Анан альтернативный вариант бар деп анан Авитодон продвинутый, да? Анан юридический вопростор, соттор, аркы-берки болгондо анан бирөөнү кармап кетиптир десе эле анан мени колунан жетелеп алып эле ээрчитип барып эле анан ошол жерден мен өзүнчө посольствонун иштеген кишиси болуп эле ушинтип концерт боло берчүбүз. Анан баары эле совет берип койбойсузбу деп анан ошо ичара арасынан элге тарап кеткен окшойт да. Анан ошентип совет берип койбойсузбу деп ушинтип жүрүштү. Анан ошону жүргөн учурда эле мен как раз «Советник» деген киного кирип калып атпаймынбы? Жакшы такой интересный фильм бар. Анан ошо кирип чыгып анан көрүп анан как раз «Советник» деген кинодо отурсам бир 5-6 бир вопрос менен кайрылды да. Анан ошол жерден эле аза «Советник» деп болгон да. Ошоюнча эле ошол калып калды да. Ошол боюнча эле аза «Советник» болуп калган турбайсыңбы? Ошол боюнча эле калып калдык. Москва не сразу строилась. Анан сени дагы көпчүлүк ишкерлик жактан жакшы тааныйт да. Мисалы ишкер МАП, Международная ассоциация предпринимателей, ошонун негиздөөчүсү. Анан негизи эле Москвадагы көп иш-чараларга коомдук активист деп айтсам дагы жарашат да. Ошол жөнүндө кичине айта кетпейсизби? Кантип ишкерликке келдиң? Анан кантип элдерди ишкерликке чакыра баштадың? Ишкерликке келген себеби баягы эле неме болду? Китеп окуп, тияққа барып, бияққа барып, анан тренинг аркы-берки дегендерге кичине катышып жүрдүм. Анан ошондо катышып жүргөндө өзүм 2008 жылы түшүндүм, что өзүнчө Москвада деле мурун мечта жок болчу да. Мындай бир мечта бар болчу, бирок кетиш керек. Эптеп эле. Эптеп бир машинеге акча чогултсам же Бишкектен үй алсам кетиш керек деген. Анан ошону эмне кылсам деп жүргөн учурда анан ишкерлик кылыш керек деп эң биринчи бизнес ачкам. Бизнес деле ачкан эмеспиз. Балдарды алып иштете баштадым да, стройкадачы. Анан ошо иштетип аткан учурда мен аябай чоң банкрот болгом. Банкрот болгондо дагы 1,5 миллион болчу. 2008 жылдары 1,5 миллион, азыркы бир жагы бир 10 миллиондой. Анан ошо аябай банкрот болуп, депрессия болуп, анан апамды да Москвага чакырып алгам, кыйын болуп. Анан ошол убакта банкрот болуп, кыйналып аткан учурда кыйналып 3,5 жыл Кыргызстанга барган жокмун да. 3,5 жыл Кыргызстанга барган жокмун. Эмнеге барган жокмун? Анткени биякта долгтордон кутулуш керек болду да. Анан ошол банкрот болгондо бул жактан Чеченине да бардык, Ингушу менен да бардык, Омон менен да бардык, Чорный дегендин баары менен жанагы мени кидайт эткен. То есть мен банкрот болгон жокмун, то есть меня кинули. То есть бир чоң объект, азыркы жанагы консультант плюс деген самый крупный неме барго, консалтинговый компания барго. Ошолордун немесин жасаганбыз, бирок ортодо посредниктер бар болчу. Ошолор меня кинули да. Анан ошентип ошол кидаладан кийин 3,5 жыл эчтеке кыла алган жокмун, бирок ошо 3,5 жылдын ичинде мен түшүндүм, бир зарплата менен мондай нерседен, ситуациядан чыгыш өтө кыйын. Анткени ошо банкрот болгондон кийин мен иштебеген жер калган жок да. Мерчендайзер болуп иштейм, торговый представитель болуп иштейм. Андан чыгып таң атканга чейин жанагындай үй алып алабыз. Немелердикинчи? Ремонт кылабыз. Ремонт кылабыз, евро ремонт. Анан ошентип атып анан ошондо түшүндүм, кичине болсо дагы Москвада өзүбүздүн аракет кылсак болот депчи. Анан как раз ошентип жүргөндө менен университетте окуган эки бала бар болчу. Бирөөсү ошо эме строительный рынокто иштейт. Бирөөсү чогуу окуп, чогуу жашаганбыз. Анан ошолор айтып калды, келе аутсорсинг компания ачалы депчи. Анан ачалы деп акчасын тиги строительный компанияда иштеген досубуз берди. Анан ошонун аркасы менен Асыл деген досум экөөбүз биринчи
Добрынинскийден офис ачканбыз, консалтинг, аутсорсинг койуп. Анан аныбыз дагы эми бизнес башталганда баары эле айтып бердик го, оңой анан укмуш деп. Эч качан оңой болбойт, кыйынчылыктар болот. Аябай кыйналдык анда деле. Анткени эл менен иштеш өтө оор. Кыргыздар мындай да. Эртең жумушка десең макул дейт, эртеси күн келбейт. Срочно баш ооруп калат. Срочно баш ооруп калат. Анан ошентип баш ооругандар менен жүрүп биздин да башы ооруп. Анан ошондо офис алдык. Офис алганда офисти акташ үчүн мисалы аутсорсинг 1 айдан кийин акчасын берсе, офистин арендасын жабыш. Расходдорду эсептеп, анан офисте эмне кылсак болот деп, анан ошол жерден давай кел анда. Кошумча деп. Кошумча. Офисте авиагаз ачсак болот. Офисте документация кылсак болот. Офисте визитка жасасак болот деп, ошентип буламдан улам наращивать этип атып, анан ошо бизнестин эң башы ошол болгон да. Москва не сразу строилась. Кыргызстанда аэропорттон түшкөндө бир өзгөчө бар вдохновение болгом да. 3,5 жылдан кийин барсаң башкача болот экенсиң го. Анан ошентип жаңы иш баштайлы деп ошонун аркасы менен, биринин аркасы менен бири кете берди да. Ишкерлерди кантип топтоп баштадыңар? Силерди көрүп көп жаштар өстү, азыр кандай уже экинчи, үчүнчү поколение ишкерлердин поколениясы уже өсүп атат деп Москвада көрүп атабыз биз. Кандай ой келип калды ошо ишкерлерди бириктирели, ошол коомчулук өзүңдүн личный жашооңдон, өзүңдүн задачаларды решать эткенден сырткары еще коомчулукка аралашканың кантип аралашып калдың? Коомчулукка аралашкандын себеби мындай болду. Мен бир жолу немеден келатсам, биз биринчи жолу бир поезд менен келгенбиз мурун. Мен Кыргызстанга барып үйлөнүп келатканда бир жаш бала менен келгем да. Жаш эле бала, мен 3 жаш, мен курактуу эле бала. Ошону менен келип, анан телефондорубузду алмашып калып, анан жакшы бала болчу, аябай телефондорубузду алмашып калып, кыскартып айтып берейин. Сүйлөшүп жүрдүк, кийин ошол бир катуу кырсыктады. Кырсыктап түрмөгө чыгып калды. Түрмөгө түшүп калып, мага 2-3 жолу чалды, азамат ушундай жардам бер. Өзүң караңгы жүрсөң канча жардам бересиң? Деп ошентсе да болбой эптеп бир жолу каякта бир Москвадан алысыраак жерде бир түрмө бар. Ошол жака барып тамак алып барып киргизип бердик апасынчы. Анан ал айтты, туберкулез экен, өлүп калат, болушум керек деген да. Анан ал каза болуп калды. Каза болуп калгандан кийин Кыргызстанда байкелер мен эле экен, мени тааныйт экен. Чалышты, мен посольствого бардым, бул кыргыздарды бүт кыдырып чыктым. Аттарын айтпай эле коеюн, ошол убакта мен ишкер деген бар, өзүм студентмин. Анан ошондо эч жардам жок, анан мен ойлоп турмун. Эме депчи. Мен бир эле ушундай ситуация болот деп посольство карабайт, тиге барсаң, көрсө андай ситуация күндө 5-10 болот экен да, кийин түшүндүм да. Эч ким карабайт, анан мен айттым байкесине эчтеке кыла албайм десем, байкелер акча салды. Анан ошону посольствода тигилерге берип, сөөгүн жөнөттүк. Ошол ызы чууда жүргөндө, анан жанагы көпчүлүк эл менен жашаганда жана элементарный нерселерди билбеген балдар бар да, ушундай бир болбогон эле нерсени мындай жок эле проблеманы тоо кылып көрүп алып эле. Маалымат жоктон, маалымат жана милицияны көрсө эле бир ажал көргөндөй болуп элечи, ушинтип эркиндеп жүрөт. Депортация десе эле бир сүргүнгө айдап аткандай элечи. Мен айттым, депортацияны максимум үйүңө кетирип атат. Үйүңө, балким сенин келечегиң ошактадыр. Мен депортация болуп келген 2 досум экөөтең строительный компания ачабыз, бизге караганда бай депчи. Анан ошо сыяктуу нерселерди көргөндө, значит, я, оказывается, могу чем-то помочь деп, анан ошо коомчулук менен ушинтип жүргөн учурда Кубанычбек Осмонбековга жолугуп экөөбүз бир вечерде чогулуп калып, анан анда да ушул ой бар экен, кел кичине предпринимательдер чогулалы деп. Анан ошо чогулалды. Тимурлан Бекботоев бар эле, Кыял Калбаев бар эле, анан Надыр байке. Надыр байке, ошо бешөөбүз жолугуп калдык. Жолугуп калып, анан ошол жерден давай мондай элдин арасына чыгып,
ондай түшүндүрмөлөр жүргүзөлү деп Надырбай экенин инициативасы болду. Анан посольствого барып, посольство ошол инициативасын Надырбайга айтса, Надырбай экени баары сыйлык колдобойт. Анан болбой эле ошол мероприятияны өткөрдүк. Ошол мероприятия өткөргөндөн кийин эле кечинде биздин кичинекей бир офис бар эле, анан ошол жакта жолугуп калып келгиле. Неме кылайлы, бир чогуу бир ассоциациябы бирдеме кылайлы. Бизге друг друга эчтекен кереги жок. Просто бөлөктөргө, душмандарга сырттан мындай чогуу болуп туралы деп эле ошондон түзүлгөнбүз да. Москва не сразу строилась. Охо! Бүгүн эмне тамак жасайсыңар? Курдак жасайбыз, курдак. Охо! Давай мен саган жакшы бычак берейинби? Давай. На, выбирай. Какой хочешь? Нифига. А ты думал? Такой мындай. Кайсы менен киш сой элексиңер? Кишилер сойбойду. Ну это кой сойдум, на. Давайте вот это. Салмактуу экен. Вот. Ушун менен. Да, вот мощный. О, мощный, видишь, мен сага айттым го. Ой! Такие люди без Рамзан. Ау. Надо старших слушать. Ага. Кто старший? Ты знаешь, почему девушкам пишешь? Почему? Ты пишешь девушкам? Короче, тут у вас что-то прохладно. Пойду я отсюда. Подожди, казанга анда очук уже от жагы бер анда. Сен гордон бу какая погода? Такую погоду даже собаку на улицу не выгонят, Хорошо, иди без собаки. Москва не сразу строилась. Эшикте уже казан какшып калыптыр. Анда эмесе көрсөт. Биздики уже баары даяр. Вот картошка, эт, пяз, чеснок. Анда бышырганы кеттик анда. Кеттик. Мына курдагыбызды очоктон бышырып келдик. Бүгүнкү курдак Азаматтан болгон фирменный курдак даяр болду. Да. Анда эмесе, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин каналга жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кийинки конок ким болсун, кандай тамак жасайлы, кандай суроолорду берели, ошонун баарын комментарийге жазсаңыздар болот. Бизде болсо Азамат, сага белегибиз бар. Ипотека центрдин атынан ушундай таптуу белектер силерге чоң рахмат. Жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы кийинки чыгарылыштарга күтөбүз дагы. Наступающим Новым годом, деп койду. Чоң рахмат. Ол жаңы жылга бирөөнөн кутлап турайын деп койсун.